чеги жок алла. Бүгүн бүгүн байлыкты арнап жаныма, түбөлүктү бакытка чыйыр салууга. Кубанамын сүйдүм, бактылуу жанмын, Мухаммадка үмүт кылып жаратканыңа. Аллахумма солли аля сейидина Мухаммад. Аллах, Аллаху Аллах, Күн Аллах. Аллах, Аллаху Аллах, Субханаллах. Меримиңдин, берекеңдин чеги жок. Аллах. Hurmatly mekendeşler, kadırlı musulman bir tuğanlar, Bütkül alamın Rabbisi, Bütkül alamın padişası, çeksiz merimdi, jana arayımlı boriker, Allah'ımın merimi, arayımı keçirimi, jalpı momul musulmanlar menen birge bolsun. Allah'ımın rahmatı özgöçe jogap turgan Ramazan ayında, uşul Kızılgay şaharında jaşagan, kıyınçılıkta kıynalıp jaşagan, muhtaç ejebizge uy başlagan elek. Allah'ımın jardamı, uşunday momul musulman bir tuğandarыбыздын берешендиги, жүрөгү мээримге толгондугу, колу ачыктыгы, сахийлиги, ушундай бир берешендиги менен Аллахым насип кылып, Аллахымдын фазлы карамы, Аллахымдын мээрими, ырайымы менен ушул эжебиз дагы үйлүү болуп калды. Ушул үйлүү болуп калышына канчалаган бир туугандарыбыз себепчи болду. Ушул жерде үй бүлөсү менен өзгөчө кызмат кылган Үмүт агабыздан Алла ыраазы болсун. Ушул иштерди көзөмөл кылган Яр Мухаммад дамыладан ыраазы болсун. Ким канчалаган кызмат кылган болсо, Аллахым кыямат күнү жүздөрүн нур кылып, кыямат күнү пайгамбарыбызга коңшу кылып, Фирдаус бейишинин төрүнөн орун берсин. Яр Мухаммад дамылага сөз берели, өзү кенен маалымат берсин сиздерге. Кадырлуу мусулман бир туугандар, алыскы бөтөн элде мусафир журтта жүргөндө, атадан алыс, уулдан алыс, мекенден журттан алыс болуп, мекендин жытына куса болуп жүргөн мусулман бир туугандар, баарыңыздардан Аллахым өзү ыраазы болгон болсун. Баарыңыздардан Аллахым өзү ыраазы болуп, үйүңүздөрдөн эч качан кут береке кетпесин. Ушул сиздердин демилгеңиздер менен, сиздердин жиберген аманатыңыздар өз учурда, өз убактысында, керектүү жерине, керектүү учурда келип жетип, эң оболу бул ишибиздин башталып, мына аз күндө, тез аранын ичинде бүткөндүгү өзгөчө бир күн, өзгөчө бир иш бул. Бардык иштин себепчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен далла аля хайрин фалаху мислу ажри амилихи." Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ким бир кайсыл ишке далалат кылса, көрсөтсө, ошол иштин жасоочунун сообунчалык сооп алат" дейт. Бул иштин башталышына, бул иштин болушуна, бул апабыздын ак өргөлүү болушуна биздин мусулман бир тууганыбыз Үмүт агабыз, сизден Аллах өзү ыраазы болгон болсун. Эгер биз ушунча жылдан, ушунча айдан, ушунча күндөн бери бул эжебиздин абагын, бул эжебиздин бул түйшүгүн, бул муктаждыгынан бардыгыбыз кайдыгер болуп, эч кимибиз билбей жүргөнбүз. Ушул сиздин демилгеңиз менен, сиздин баштооңуз менен ушул нерселер болуп турат. Алла Таалам сиздин дагы үйүңүзгө кут береке берип, иншалла уулдан урмат көрүп, кыздан кызмат көрүп, иншалла уул урпагыңыздан, кыз келиниңизден буйруса, Хадиче энебиздей, Айша энебиздей кыздар, кыз келиндер чыксын. Абу Бакыр Сыддыктай чынчыл болгон сахабалардай, сахабалардын уулдарындай, пайгамбарлардын уулдарындай ыймандуу, такыба уул перзенттерден болсун иншалла. Аллахка шүкүр, рахмат. Айбырса мына алыстагы балдар, адам элдерге чоң рахмат, колдогонуга, жардам бергениге чоң рахмат. Жаныңар сак болсун, өмүрүңөр узак болсун, рызкыңар улук болсун. Баракалуу болгула, ден соолукта болгула, жакшылык күндөр болсун, Кудай буйрса, заманыбыз тынч болсун.
Allah'a beesip şükür. Бул эжеден неме? Биринчиден үзүр сурайбыз. Биз билбептирбиз бул эже 1,5 жылдан бери мына жерде жашап жүргөнүнү биз негизи билбеппиз да. Бул эжеден үзүр сурайбыз. Эртерээк билгенибизде эртерээк бул үйдү бүтүрмөппүз да. Ошо эми биздин апабыздай болгон апабыз экен, эжебиздей болгон эжебиз экен, жалгыз бой аял экен. Ошонун себебинен бул аялдын колдон эчтеке келбегенден биздин мекендештер ушундай сиздердин салымыңыздар менен мына жаркыраган заманбап үй түшүп турат. Bundan ары дагы иншалла ушундай ниет кылайлы, ушундай эжелерге, акелерге, бир туугандарга иншалла жардам берип жүрө беришти иншалла ниет кылайлы. Аллахым бейиштен силерге ушундай алтындан болгон касырларды насып кылсын иншалла.